Пегас Алатоо курулуш компаниясына алданып калгандар башкы прокуратурага нараазычылыгын айтып чыгышты. Анткени Пегас Алатоо жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Альбина Найзабекова Фин полиция тарабынан кармалганы менен үй камагына чыгып кеткен. Соттун чечимине наразы болгон үлүшчүлөр прокурорду алмаштырып ишти кайра кароосун талап кылышууда. Маалым болгондой, Пегас Алатоонун жетекчилиги тарабынан бир батир бир канча кишиге сатылып кеткен фактылар ачыкка чыккан. Мунусу аз келгенсип 6-7 жылдан бери үлүшчүлөр батирлерине жете албай бара. Камалбады дедиңер. Мына биз камап ал жерден санкциясына апардык, аресттеп туруп. Суд принял меры пресечения, домашний арест. Мы это обжаловали в установленном порядке. Сейчас горсуд будет рассматривать. По остальным делам расследование продолжается. Үйдөн жок же чүйдөн жок Пегас Алатоодон запкы жеп келе жаткандардын бири Максат Адисов. Ал 2017-жылы Пегас Алатоо курулуш компаниясы Токонбай көчөсүндө салып жаткан көп кабаттуу үйдөн үлүштүк негизде сатып алган 2 бөлмөлүү батирин ала албай жатканын билдирди. 1 жыл фирманын өзүнө кайрылып жүрдүм, бергиле эметкиле деп. Алар биз сот болуп атат, сот чечип алгандан кийин анан оформить этип беребиз деп алдап келди. Заблуждение эметип, ошол 1 жылдын ичинде квартираны башка бирөөгө сатып ийиптир. Анын доказательный база кылып туруп, саткан кишинин договорун алдым, госрегистрден эмени жанакы выписканы алдым, а регистрация. Тергөөгө көрсөтсөм, не реагирует, ишти бир 3-4 жол ишти жабатты. Анан бияка генеральный кайрыла баштадым. Ал эми экинчи жабырлануучу Айнура Абдраимова 2014-жылы аталган компаниядан үй алган. Компанияга ишенип, баасы жана жайгашкан жери ыңгайлуу болгондуктан акчасын толук төлөгөн. Келишим боюнча 2016-жылдын март айында курулуш толугу менен аяктап, батир колдонууга берилиши керек эле. Бирок арадан 5 жыл өтсө да үйүнө жетпей жүрөт. Кайрылбаган мамлекеттик мекемеси калган эмес. 2016-жылы мартта келсек, чоң мындай объектилерде мындай немелер боло берет. 1 жыл 2 жылга чейин тиги разница кечигип баягы үй бүтүшү деле мүмкүн деп ошондой жооп беришти. Анан биз коркуп жүрө бердик. Чынында эле деген эч ак эле жазмакпыз Ген прокуратурага. Эгер жазып койсок, отургузуп койсо, анда үйүбүз бүтпөй калат. Ошондой бизди коркута башташты да. Бизди отургузуп койсоң, азыр деле ошентип коркутуп атат. Мына эртең менен эле тиги прораб звонить этип айтып атат Алмаз. Силер жаза бергиле, эчтеке кыла албайсыңар деп. Эч нерсе кыла албайсыңар, билген жагыңарга баргыла деп уже бизди как-то оскорблениеге түштү. Пегас Алатоо компаниясы подрядчиктердин да акчаларын бербей, убара кылып келет. Алардын бири Токонбаев көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн сыртын, тагыраагы фасадын жасаган түрк ишкери Фахриддин Элмалы. Бирок ага акчанын ордуна $16,000 автоунаа берген. Бирок кийинчерээк ремонт жасап беребиз деген таризде кайра андан тартып алып коюшкан. Азыр Фахриддин мырза акчасынан да унаасынан да кол жууп отурат. Ремонтуну кылдырып, анан оңдотуп беребиз деди. 2 ay, 3 ay öttü. Biz Lombard'a verdik maşinanı. Hep vermeye koydular. O ben kol koygan kastı Finpol'e veriptirler. Ben de o yerde varıp tekşerdim. Munday delil taptım. Delil de durayttı. Anan oşon boyunca kamadılar bunu. Башкы прокуратуранын өкүлү Медер Абдыжалаловдун айтымында компаниянын үстүнөн түшкөн бир канча адамдын арызына ылайык иш Фин полицияга жөнөтүлгөн. 2 айдан бери бул орган ишти карап келе жаткан. По результатам досудебного производства Пегас Алатоо компаниясынын башкы директору А. Найзабекова карата сотко чейинки өндүрүштүн жыйынтыгы боюнча кылмыш жасалгандыгы жөнүндө эскертүү берилген. Шектүү процесстин алкагында башкы прокуратура анын камакка алынышына байланыштуу өтүнүч келтирилди. Бул өтүнүч канааттандыруусуз калтырылды. В отношении нее была применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Учурда Пегас Алатоо компаниясы боюнча териштирүү иштери жүрүүдө. Ал эми компаниянын башкы директору Альбина Найзабекова үй камагында. Үлүшчүлөр бул ишти эртерээк бүтүшүн жана компаниянын ээси өз жазасын алуу керектигин талап кылышууда.